Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, адамдардын арасында адамдар долбоорунун кезектеги чыгарылышы бүгүнкү каарманыбыз Искендер Султаналиев, ал коомдо абдан белгилүү. Ал адам мүмкүнчүлүгү чектелип турса дагы көзү көрбөгөн азиз жаштарды окутуп, билимге сугарып келет эмесе, жакындан таанышалы. Саламатсыздарбы? Каарманымдын иш бөлмөсүнө кирип барганда эле көрүүсүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларына компьютердик курсун өтүп жатыптыр. Ал сабактарды ары кызыктуу, ары түшүнүктүү өтөрүнө баам салдым. Агайдын убактысы дээрлик аз болгондуктан иш үстүнөн маек алууга үлгүрдүк. 2006-жылы мен ойлонуп, эки юридикалык билимди алып, өзүм негизи университетте иштейин деген оюм бар болчу, мугалим болуп. Тилекке каршы прокуратура жана башка жерлерге тергөөчү болуп кирейин деген бир кыялдануу сезимдерим бар болчу кичине кезимде чагымда. Бирок экинчи анан биринчи топтогу көрүү боюнча майыптыкталгандан кийин сөзсүз түрдө мен ага жараксыз болуп калгам да ал жумуштарга. Андан кийин ушул өзүмдү мугалим кесибинен табайын деп магистратураны ийгиликтүү 2004-жылы бүткөм. Андан сырткары эми ойдо турмуш жетелейт дегендей кыргыздарда 2006-жылы мен коомдук фондду негиздеп, Феномен коомдук фонду менен азыр иш алып барып, аякта жетекчи болуп иштеп келе жатам. Мына 10 жылдан 13 жыл болуп калды биз иштегенибизге. Анын ичинде биз 120 баладан ашык компьютер менен иштегенди, интернет булактар менен иштегенди, почта түзгөндү, интернет булактарынан маалымат алып, жогорку билим алууда ар кандай китептер менен, окуу китептери менен таанышканды үйрөттүк. Андан сырткары укалоочу бөлүмүнө балдарды жардам берип, бир долбоордун алкагында биз 60 баладай окуттук. 60 баладай биз брайлери менен жазганды, окуганды үйрөттүк. Андан тышкары ашпозчу курстарын ачып, ошондо Кыргыз Республикасынын эмгек министрлигинин менен жардамы менен биз 20 баланы укалоочу бөлүмгө окутуп, жана башка каражаттын эсебинен 20 баланы ашпозчу кесибине үйрөттүк. Бүгүнкү күндө алар көбүнчөсү азыр жумуш издеп жүрүшөт. Тилекке каршы биздин коомчулукта азыркыда учурда туура эмес ой пикирлер бар. Майыптыгы бар адамдар үйдө эле отуруш керек, эшикке чыкпаш керек, эмне кылат окуп, эмне кылат иштеп. Бул туура эмес ойлор, туура эмес ой жүгүртүүлөр. Биз аны менен азыркы учурда менин коллегалар менен күрөшүп жатабыз. Эми 8 жылыбыз ушул конвенцияны жылдырганга кетти. Эми дагы 8 жыл, 10 жыл ушул конвенциянын жазылган нормалары, ичиндеги беренелери ушунча да убакыт кетпесин деп, биз демилге көтөрүп, азыр президентке да кайрылдык, биздин Кыргыз Республикасынын урматтуу Сооронбай Шариповичке. Кудай буюрса, Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып атабыз, азыр өкмөткө да кайрылып атабыз. Ушул тездетиш керек да, себеп дегенде элдерибиз кечке эле күтө бербейт да, күтүп да кээ бирлер тажап, эки колун уже тыштап да койгон адамдар бар. Жумушка албай, сен майыптыгың бар экен, көзүң көрбөй кантип иштейсиң деген учурлар бар. Мына кечээ бир кыз менен байланышсам, укук бузуусу кандай бар деп мен кайрылгам да элдерге. Азыр мына маалымат чогултуп атабыз, атчо жазалы депчи, улуттук бириккен уюмга. Андан мындай деп айтты, алгыс ыйлап, массаж жанагы укалоочу бөлүмдү бүтүрүп, 2 жылдык диплом менен барса, бүт документти алып кел десе, документтердин баардыгын тапшырса, аяктагы кызматкер эме дептир, сен журнал толтура албайсың. Бизге журнал толтуруш керек, кандай дарыланган кишилер, адамдар келип атат, ошолорду жазгангачы, ошондуктан сен жарабайсың деп албай коюптур. Или аябай келди дейт, байке ишенесизби дейт. Бирок өзүмдү кармадым, алсыздыгымды көрсөтпөйүн дедим дейт, кетип калдым. Ошо менен ал кыз азыр үйүндө бир баласын багып отурат. 18 жашында дарыгерлердин шалакылыгынан көрүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылган Искендер билимге умтулуп, калктын аярлуу катмарын ар кандай курстарга окутууга шарт түзүп берүү максатында Феномен коомдук уюмун түзүп, учурда ийгиликтүү эмгектенип жаткан учуру. Өзүм 18 жашымда туура эмес дарылоонун кесепетинен көзүм көрбөй, глаукома деген ооруга чалдыккам. Албетте ар кандай оор түйшүктөрдөн жашагымда келбей болгон учурлар болгон. Анын баарынан өткөм депрессиядан. 2011-жылы бул эми өз башыман өткөндөн кийин келет экен. Себеп дегенде мен 2000-жылы
бакалавриат алып дипломду бүтүргөм, 4 жылдык окууну юриспруденция багыты боюнча. Андан кийин магистратура тапшырганда мен жардам берип жүргөн иним, бир тууган иним чет өлкөгө кеткен, акча табам деп. Менин бир тууган карындашым күйөөгө тийип кеткен, бир эле учурда болгон да, ошо эки нерсе. Анан окуп бере турган киши жок. Юриспруденция багыты боюнча аябай чоң китептер бар да, окуу китептери. Мисалы криминалистика, уголовное право, гражданское право жана башкалар дегендейчи, культурология, политология, андан тышкары спецпредметтер бар. Анан ошолордун баарын окуганга киши жок болуп калып, илгери алар мага окуп берип, мен жанагы диктофонго жазып алып, анан ошол санарип диктофондон окучумун да. Анан эмне кылам деп бир фондко кайрылгам. Алар биз балдар деле ушу жатак мектепти бар да бизде, Азиз жана көрүүсү начар балдардын жатак мектеби. Ошонун балдарын эле окутабыз, сырттан киши албайбыз деген да. Мен суранып атып, жалынып атып аяка кирип, өзүм кичинеден окуй баштагам. Тилекке каршы мугалим жок болчу. Аяктагы окутуп отурган мугалимдер, алар өзүнүн башка информатика, экономика жана башка багыттагы предметтери бар экен. Алар мага убакыты жетчү эмес да. Анан өзүм акырындык менен өз алдынча компьютерди өздөштүрө баштадым. Ар кайсы жерден маалымат алып, тияктан сурап, бияктан сурап, билген Азиз тажрыйбалуу Азиз балдардан сурап, ошентип мага идея ошондо келген. Мага окшогон инсандар болсо, мисалы 30 жашында, 20 жашында, 15 жашында же мектепти бүтөр менен эле көзү бир дартка душар болуп көрбөй алса, же армиядан бир травма жаракат алып көрбөй алса, ошондо кандай булар эмне тышта калабы, булар менен ким анан үйрөтөт, ким буларды реабилитация кылып социализация кылат, коомго киргизет депчи. Ошондо идея менде туулуп, мен ойлодум мындай депчи, бир мекеме, уюм ачып, компьютерный бир кичинекей класс ачып, ошол жактан бекер ушул курстарды өзүм жана кийин келечекте өзүмө шакирттерди алып окутсак деп. Ошондон идея келип түшкөн. Андан кийин ал багытты алып кеттик. Кудай буйруса, бир эле класстан, бир эле компьютерден баштагам. Мисалы биздики эмес, бизге бир башка коомдук бирикме жардам берип, ошону колдонуп тургула деп берген. Алар да колдонушчу, биз да колдончубуз да, бош убакта. Андан кийин Сорос фондунун менен каржылыгы менен долбоорду утуп, 10 компьютер, 10 стол компьютерный, стульчик менен баарын татынакай кылып коюп, анан биз жанагындай топ менен балдарды окута баштаганбыз. Кыялыма толугу менен деле жеттим десем болот. Себеп дегенде ал билим берүүнү биз айтып атпайм, көп балдарды азыр окутканга бала калбай калды, чын айтканда. Баары эле өтө сабаттуу, өтө компьютер билген Азиз бир мындай муун чыкты, мен ойлойм. Бул абдан жакшы. Себеп дегенде азыр мындай компьютерный курс кылып киштирем десең аябай аз. Себеп дегенде баары эле билишет. Ошондуктан азыркы биздин долбоорубуз алкагында иш алып барып атабыз. Бизди каржылаган быйыл бизди Кыргыз Республикасынын эмгек жана өнүгүү министрлиги каржылаган. Аларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Долбоордун аты бул копирайтинг, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн киреше алып келген бир окуу курсу деп жарыялаганбыз. Азыркы учурда ошо копирайтингге үйрөткөн жатабыз биз. Биякта мына кыздар балдарыбыз отурат, аларды окутуп атабыз. Мен ойлойм, бир кесипке ээ болуп, андан кийин үйдөн деле ушул тексттерди жазып, акча тапканга мүмкүнчүлүк ачылат. Жогоруда айткандай, агайдын бош убактысы өтө аз. Ага карабай эки кызына, үй бүлөсүнө убакыт табат. Андан сырткары үй бүлөм бар, эки кызым бар. Ата ойноңузчу дейт. Үйдөн сөз түрдө кечинде алар менен ойногонго жок дегенде 1 саатымды, жарым саатымды көңүл бурам берем да. Себеп дегенде эки кызым чоңоюп келатат, алар да мындай кичине аталык мээримди көрүш керек да. Албетте күнүгө андай боло бербейт, бирок аракет кылам. Андан сырткары бир жумада 3 маал мен жубайым менен жаныбызда бир спорт клуб бар, ошого барып машыгабыз тренажерлор менен. Себеп дегенде адам баласы өзүндө мындай бир машыгып, кичине мындай кыймылдап туруш керек. Себеп дегенде бизде билесиңер, офис кызматкерлерде көбүнчө отурабыз кыймылсыз. Кыймылсыз деген нерсе бул гиподинамия деп коет. Медициналык термин бар. Бул көп ооруларга келиши мүмкүн. Искендер Султаналиев Бишкек шаарында төрөлүп өскөн. Орусча билим алса дагы кыргыз тилинде эркин сүйлөп, илим билимдүү, мекенчил, ачык адам экенине ынана алдык. Муну үйрөнөм деген киши үйрөнөт экен да. Негизи мен орус бала бакчадан бүткөм. Анан атабыз 89-жылы 69 мектепке которгон. Бул мына бияктан алыс эмес жерде, түштүк 2 деген кичи районда аны бүтүргөм. 3 класс орус мектепте окугам,
7 класс кыргыз мектепте. Сөз түрдө мен кыйналгам, себеп дегенде кыргыз мектепке отургондо мен 3 эле сөз билчүмүн: чоң апа, чоң ата, чоң алма болду. Аларды чоң эмес, чоң дечүмүн да. Ооба кыргызча, орусча эркин сүйлөйбүз. Сабакты орусча түшүнбөйм деген биздин окуучуларыбызга сөз түрдө кыргызча түшүндүрүп берем. А мен орусча эле билем, кыргызча түшүнбөйм дегендерге орусча түшүндүрүп беребиз эки тилде. 69 мектепти бүткөм, 96 жылы. Ошолор менен биз дайыма биргебиз. Мына канча 30 жылдан бери достошуп келе жатабыз. Шеринебиз бар, эми алардын аялдары бар, балдары бар. Ошондой аяш кыздарыбыз менен, ошо досторубуз менен чогуу туулган күн, ар кандай мындай майрам, мааракелерде жүрөбүз чогуу. Жаман жакшыда чогуз да. Жаман жакшыда анан аш дегендей мындай чоң апа кайтыш болуп кетти дегендерге да катышабыз. Өзүбүздүн мындай эме саражабыз бар. Акча чыгарып, сөз түрдө көңүл айтып барабыз. Андан тышкары группадаштарым бар. Алар менен бешөө менен деле мамиле абдан жакшы, дурус. Алар менен да катышам, бирок алар менен кез деле көрүшөбүз да. Бир жылда бир нече жолу. Ал эми окуучулары Искендер агайдан үлгү алып, боюндагы билимди сиңирип алуу үчүн бир да сабагынан калбай келишет. Мен көп нерсени үйрөндүм Искендер байкемизден. Азыр биз программаны установка кылганды, удалять эткенди, кантип колдонгонду үйрөнүп жатабыз. Негизи бул курс копирайтинг. Анан курс башталып электе ошол биздин керектүү дагы дополнительный керектүү программаларды үйрөнүп алалы деп окуп атабыз. Искендер байке негизи аябай жакшы сабак өтөт. Биздин ар бирибиздин каалаган нерсебизди, мисалы эмнени үйрөнгүбүз келип атат, азыр копирайтинг башталып атчакты. Ошол компьютерден биз эмнени үйрөнгүбүз келип атат, ар бирибиздин каалообузду угуп, анан ошого жараша ошо бүт бардык эмени өткөнгө аракет кылып атат да. Негизи аябай жакшы түшүндүрөт да. Ар бири прям досконально жеткидей кылчу. Каарманым менен баарлашып отуруп, анын сабаттуулугуна баа бердим. Ар бир айткан сөзү жөндүү, ар бир кылган иши керектүү, ар бир кадамы пайдалуу. Акыркы маалыматтарга таянсак, бир коомдук бирикме изилдөө жүргүзгөн. Бир долбоордун алкагында мындай деген жыйынтыктар чыкканда, 90% мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, бойго жеткен жана ишке жарамдуу болгон адамдар бүгүнкү күндө иши жок, үйдө отурушат деген. Элестетип көргүлө, алардын 10% иштесе, 90-у үйдө отурат. Ушул маселе өтө оор биз үчүн. Аны чечиш керек. Бирок мен ойлойм, муну өкмөт менен бирге чечиш керек. Себеп дегенге мен канча жолу буга чейин да интервью берип жүргөндө айтып келе жатам. Премьер-министрлерге канча кайрылдым. Бүгүнкү күндө эң чоң ири жумуш бере турган мекеме бул өкмөт. Мурунку мен маалыматым бар, 44 000 киши иштейт. Ар кайсы агенттиктерде, министрликтерде жана башка ошо мектеп, андай мындайлардачы мамлекетке тиешеси бар мекемелерде. Ошол жака 5% квотаны эсепке алып, биздин балдар, кыздарыбызды алса, мен ойлойм, бул өзүнчө бир үлгү болмок да башка биздин бизнес структурада иштеген компаниялар үчүн, уюмдар үчүн, организациялар үчүн. Биринчи аларга үлгү көрсөтүп, андан кийин аларды мажбур кылыш керек да. Мындай өзү өкмөт андай үлгүнү көрсөтпөй, анан тигилерди мындай бир басымдырып, анан ал дей берген, бул иш жүзүнө ашпай алышы мүмкүн. Ал бир маселе. Ошол тарапта биз аз иштешели деп атабыз. Эгерде президент менен жолуксак, ал кабыл алса биз ошол ойлорубузду айтат элек да. Бул мындай бир кандай десем, жөн эле алып коюңуз деген менен чектелбей, бир кандайдыр штрафной бир мындай санкцияларды караш керек да. Себеп дегенде айыппулга салбасаң, эметпесең, кичине күч салып эметпесе, өз мындай ыктыяр менен чыныгы мындай алам деген мекемелер, кишилер бизде аз. Чын айтканда бар эле, баягы эле сен кантип иштейсиң, эртең бүгүн жумушка чыкпай калсаң мен кантем, тиги бу деп. Мен ойлойм, ошо баланы биринчи жумушка алып, текшер, жөндөмдүүлүгү барбы, иштей алабы? Ошондон кийин жыйынтык чыгарса болот да. Булар алдын ала жумушка албай эле ошондой эмеге ой пикирге келип атышпайбы? Бул туура эмес да. Шанс бериш керек да балага. Кыргыз элине каалаганым эң биринчиден бул тынччылык болсун. Улуттар арасындагы биримдик болсун. Үчүнчүдөн бардык элдерге мен каалайт элем, биринчи байлык бул ден соолук. Ден соолук керек.
ден соолугум болсо көп нерсе болот. Бирок көп адамдар ушунусун мындай бир баалабай, арак ичип жүргөндөрдү көрөм көчөдөн, баңгизат чегип жүргөндөрүн, тамекини ышкыртып чегип жүргөндөр жаштарыбызда аз эмес. Алардын ичинде да кыргыз кыздарыбыз бар. Ошол кичине мындай ички дүйнөнү мындай бир кайгыга салат да. Эмне үчүн? Мунун эмнеси пайдасы барбы, же зыяны барбы? Эмне үчүн бул ушундай сопсоо, аң сезимге жакшыруу болгон адам нормалдуу. Бул эмнеге мындай ишке барат? Ошого таң калам. Ошондуктан мен айтат элем, арак шараптан алыс болгула, элге кызмат кылганга шашылгыла. Кызмат кылсаңар эртең бир күнү силерди эл барктап, кадырыңарды көтөрөт. Аны менен да акча табасыңар, аны менен байыйсыңар, аны менен авторитетиңер да чоңоет. А эгерде эч кимге кызмат кылбай, мен өзү каражанымды ойлойм деген кишилер сөзсүз түрдө алар эми күнүмдүк жашоо менен эле алектенишет.